Uluk Söz kanalının bugünkü çağrışında biz E damgasına gelip toktayız. O şeyin A'dan başlap geldik. En ayak tamga bizde. E damgası çınını aytkanda bizde Kırgız tilinde A'dan keyin turuş керек да. Же болсо Б'den keyin turuş керек. Биздики ушундай болуп калды. Орус алфавити менен бир атабыз да, ошон үчүн аяк жагына келип калды. Андай болсо улантабыз. Биринчи сөзүбүз эселек. Эселек деп баягы эселек кыз тиги деп сүйлөп коет эмеспизби? Жок, эселек деген эмне? Бир киши билбейт экен. Канча кишиден сурадым атайлап туруп. Эселек деген эмне деп. Мына ошону түшүндүрүп берейин. Эси элек. Бир ойго токтой элек да. Деген мындай баягы эмоцияга берилип эле бирде жагат, бирде жакпайт, бирде сүйүнсө ага жини келет, ошондойду айтат да. Эси элек. Бул айтканда эси жетиле элек. Эселек деген ушундайдан түшүнгүлө. Эки анжы. Мезгилерге деген түшүндүргөм А тамгасын өтүп атканда ан деген сөздүн мааниси эмне депчи. Ан деген бул түшүнүктү айтабыз да бизчи, ачыктык. Мисалга андыктан, аныкта дегенчи сөздөрдөн билгиле да. Ошон үчүн орус тилинде ан деген сөз өзгөртүп анализ болуп өткөн. Ошон үчүн анализ деп атабыз да. Эки анжы деген эки түшүнүктүн кайсысын тандоорун билбей дегендей маани болуп калат. Эки эки түшүнүктүн кайсысын тандоо керек билбей, же тияка калсамбы, же бияка калсамбы деп баягы эки анжы деп ошону айтат. Ан деген сөздөн чыккан бул, анжы деп. Эми эл деген сөздү алсак, баары эле биз элбиз деп эле кыйын болот, кыргыз элбиз деп. Ушул жерден абдан чоң ката кетип атат. Себеби эл деген сөз кыргыз тилинде илгерки мунун ээлиги деген сөз болчу. Мисалга деген кыргыздар 7 жолу атын өзгөртүп келген. Жактан бери Аис болгон, андан кийин келип туруп Уз болгон, Булут болгон, Усун болгон. Ошентип өзгөрүп келип аттык да бизчи, улам бир аттычы. Себеби эмнеде? Себеби элди хандын атынан атап кетишкен. Мисалга Усун хандын атында Усун болуп кетебиз. Бурут хандын убагында Бурут болуп кетебиз, Уз хандын убагында Уз болуп кетебиз. Ошол кайсы хандын ээлиги деген сөз бул. Эл деген сөз. Же болсо башкача айтсак, кимдин ээлиги? Азыр деген өзүдө кыргыз деп атап атпайбызбы? Кыргыз деген сөз кайдан келип чыкканын эч ким билбейсиң, билгиң да келбейт. Кырк кыздан, кырк ууздан деп мындай айта берсиңер. Бирок мунун да өзүнчө мааниси бар, такыры башкача силер ойлогондон. Эми ага мен токтолбойм азырынча. Бул эмки сабактарда келебиз ага, шашпагыла. Азыр деген мындай айтсак, кыргыз эли эмес эле садыр эли болуп калмакпыз да бизчи. Ошо илгерки замандагыдай болсо. 4 жыл сайын эле башка атка ала берекпиз. Ошон үчүн кыргыз боюнча калабыз. Этибарга албай деген сөздү алсак, эти бар деп кабыл албай дейт.
еті бар, баягы еттүү, мындай саламаттуу дегендейчи. Чындыгы мындай эчтекеге жарабаган, бир жодуран, жоош, кишиге сөз өтпөгөн киши болуп аткан. Ошону эти жок деп койчу да мурдачы. Эптеп эле бир жан, эти жок, эт эмес бул депчи. Ошон үчүн эти бар деп кабыл албай. Көрмөбү кандай болуп кетет булардын мааниси? Силер ойлогондон такыр башка. Эми эрмек деген сөздү алсак, жүрөк эгимек, эгимек. Баягы бүгүн нерсе жүрөк эгип, баягы балагачы кичинекей нелерге болобу, жүрөк эгип, элжиреп баягы балам депчи. Ошондой да айтат эрмек деп. Эрмек эмес, эгимек, жүрөктү эгитме. Ээрчит. Ээрчит дегенде бияка койду ээрчит, малды ээрчит же дагы муну деген сөзгө колдонгон эмес экен кыргыздар илгери. Ээрчит деген сөз эр катары жол башта деген сөз экен. Эр катары жол башта. Көрдүңүзбү? Баатырлар гана ээрчиткен. Элди ээрчитет, башканы эмес. Малды ээрчитпейт же дагы сөз. Мисалга ата баланы ээрчите алат. Бирок аял ээрчите албайт. Аялга карата айтылчу эмес экен бул сөз. Көрдүңүзбү? Азыр ар бир сөздүн өз маанисин таап алып туруп анан сүйлөбөсөк биз деген бир нерсени тантып атабыз баарыбыз. Бир киши калбай. Эмне деп атканыбызды өзүбүз түшүнбөйбүз. Анан кыйын болобуз биздин араттарыбыз мен сүйлөйм, мен тигиби депчи. Сүйлөйм деген сөздү айтпадымбы? Бул сүйүлөшүү деген сөз. Сүйүлөшүү, кыз менен жигит сүйүлөшөт. Экөө деген влюбленный да бири-биринечи, ашык. Ошону айтат. Билбей туруп эле биз ар бир нерсе өзүнчө сөз колдонууга тийишпиз. Элдешүү. Элдешүү деген сөз баягы чабышып, согушуп, анан кийин анан мындай кол менен мынтип эмес, бир элге айлануу деген экен. Бир элге айлануу. Мисалга биз деген 15 республиканын эли Советтер Союзунун убагында советтик эл болбодук беле, туурабы? Ушунча 185 миллион киши советтик эл болуп эсептелип барган. Элдешүү деп ошондой да айтат экен. Мисалга алсак, кыргыз эли менен казак эли биригип бир алаш деп аталып турган. Бир эл болуп турган. Эми алаш деген сөздү эле түшүндүргөм. Дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Бул деген табакташ деген сөз. Аш ал деп, бир табактан аш ал деген сөз экен. Анан казак менен кыргыз биригип бир эл болуп туруп, 40 кыргыз менен 20 казак биригип бир алаш болуп турган. Анан кийин казактар деген бизден бөлүнүп кеткен, өзүнчө эл болобуз деп. Анан азыр кайта биригип бир эл болчу маал келе жатат окшойт, элдешебиз. Азыр баары каалайбызбы, каалабайбызбы, тарыхый окуялар кайта кайталанып атат. Азыр казактар бизге келет. Каалайбы, каалабайбы? Биз казактарга барабыз. Каалайбызбы, каалабайбыз? Анткени башында бир эл болгонбуз. Бир алаш. Ошо элдешебиз. Эми эзелки деген сөздү алсак, эзелки. Кайдагы эс? Бул жерде эс өлгөн дейт. Эс өлгү, баягы эсте калган эмес, унутулуп калган. Ошентип жок. Мисалга, азыр адамдардын тарыхы бүт жоголуп кетпедиби? Тарыхча бир нерселерди жазып атып, мисалга кыргызда 16-жылы кылымда пайда болгон,
Анан тигинткен минткен деп баягы көрдүңөр. Анан мисалга азыр могу кыргыздын чыныгы тили мисалга берип атпаймынбы? Бул дагы эзелки баягы эс өлгү. Биздин эсибизден өлүп калган, жок калган. Ошондой да эс өлгү деп айтылат эзелки. Андан ары эңкейип деген сөздү алсак, баары айтат, эңкей. Кардошко деп атат. Эңкей деп мугалимдер айтчу. Эңкей. Эңкей деген сөздүн мааниси эмнеде деп өздөрү ойлогулачы. Эңкей баягы бир нерсе ал эмес. Бул эң эле катуу кейүүдүр. Баягы киши отуруп алып тизесин кучактап турат. Бүгүшүп баягы башын тизеге коет да, тизесин кучактап отурат. Кейип. Эң кейип. Аябай катуу кейип деген сөз. Эңкейип, эң катуу кейип. Башка учурда антпейт адам, же болбосо аябай чарчаганда эле кучактап алса тизесин, эс алганы. Мындай кейип турганда окшойт экен. Эгиз деген сөздү алсак, эгиз деп мисалга деген 3 бала туулса деле эгиз дей берет экен, 4 бала туулса деле койдукунда эле эчки деген 8 улак туулса деле деп коет. 8 туубайт дегилечи, 2 жылда туйт. Эгиз деп коет. Жок, антип айткан болбойт. Эгиз деген сөз эки из деген сөз. Тактап айтканда, бир жандын эки изи, бир жан экиге бөлүнүп кеткен деген сөз да, экөө окшош да. Бир дене болуп чыгыш керек болчу булар эненин ичинен. Жок деген экиге бөлүнүп кеткен бир жан. Ошон үчүн эки из. Бир жандын эки изи. Көрдүңөрбү? Эркек. Эркек десе эле баягы аял алып, мындай бийлик кылып, анан жана бир нерсе деп эсептешет экен элдер. Бирок деген эркек деген сөздүн өз мааниси мындай эки мааниси бар экен мында. Эк мисалга. Эркиңди өстүр, эркиңди жай. Башкаларга да эрктүү кыл деген мааниде биринчиси. Экинчиси ых. Ых да булчу эрктүүлүктүн ыгы. Бир баатырдыкка баруу, элин сактап калыш үчүн бир иш кылуу дегендей. Манас ата мисалга эркек болгон. Анын деген 7 тукуму тең үзүлүп кеткенче эркектер болгон. Кимди алалы баягы кыргыз үчүн жанын аяган эмес, өлүмгө барып берген жигиттер. Мына ошолор эркек. Эми аялга деле айтабыз эрктүүлөргөчү, эрк деп. Бирок деген эрк деген сөз эр деген сөздөн. Бул эркекке гана байланыштуу экен. Мисалга орустар деген муж деген сөз бар эмеспи? Мужество. Мужество деген сөз муж деген сөздөн келип чыккан. Мен байкап атасың. Муж деген сөз кыргыздын мүз деген сөзүнөн. Эркектин үйүндөгү мүзү бар да. Анан түшүнбөй эле аялдарга да мужество деп берип атпайбы белгилерди тигип. Бул абдан ката болуп атат. Мына кыргыздарда ушуна ката кетип атат. Себеби сөзүнүн маанисин билбейбиз. Эң билгиле. Эми эс алуу деген сөздү алсак, эс алуу жаңы билимдерди алып, мынакей жаңы деген сөз да бул жерде белгисиз деген сөз. Жаңы билим алып эски
Belki sağlık деген жаңы белгісі білімін алып, есті өстігü. Азыр эски атамдарындағы bir нерселерди алып эле ошондо эле мына могу эки укмуш, ушу гана сонун, бул гана туура деп ушуга чейин ушуну чоюп келатабыз. Жаңы алдыга жылуу жок, эч кандай. Такыр эле элдер билимсиз болуп кетти. Караган эле телефондо жаңы нерселерди көргөзүп аткандай болуп атат, бирок орусча жакшы макал бар. Новая, хорошо забытая старая деп. Булардын баары болгон. Мынтип калса кайта ойлоп таптым деп чыгара беребиз. Бизде цивилизациялардын ушундай чоң каталары бар. Мисалга Атланттарда болгон, Му элинде болгон, Ариевтерде болгон, мурда кыргыздарда да болгон техникалар. Унутуп калганбыз биз анын баарын. Анан ушинтип мисалга азыр Калашниковдун автоматын алабыз. Автомат деп. Жаңы сөзбү автомат деген? Жок. Авто деген сөз кыргыздын эпте деген сөзүнөн келип чыккан. Элин келтирип, өзү элин келтирип өзү иштеп атпайбы? Аны кечке эле кол менен мындай ок салып отурбай. Көрдүңөрбү? Ошентип жаңы билимдерди алуу гана эс алуу болот. Эс алып баягы тоого барып, токойдун жанына жатып арак ичип, күнөөсүз малды мууздап союп, ошонун этин жеп, жыргап келүү эмес. Эсти өстүрүү. Атиги тамак жеп, арак ичип, мындай талаада жүргөндү бокбөгөндүн иши деп койсо болот да. Баягы баарына акчаны чачып, кыргыздын бүт бюджетин чачып ийген да өз убагында, өзүңөр билесиздер. Душмандын баарын чакырды. Калмакты, Кытайды болгондо алар аскери менен кирип келген. Мына кыргыздарда эле азыр ошондой кылып атпайбызбы? Той үстүнө той. Эми ошондой карагачы, эмне деген акчаны кыргыздар кетип атат. Бир жыл сайын бир Кыргызстан бюджетин тойго кетире беребиз. Мен мисалга деген ушул иштерди кылыш үчүн мага жардам бере аласыңарбы деп абдан көп эле элге кайрылдым. Мага момундай мектептин доскасын таап бере аласыңарбы десем, жок дейт, болбойт. Мен аны уурдап алышым керек экен мектептенчи. Сатылбайт дейт. Шисат этсе жок кылыныш керек дейт. Ошондой мен баарын эле өз акчама кылып атам. Менин бизнесим жок. Кандай акча таап алат, мен ушуларга эле кетирип атам баарын. Доскамды дагы эптеп бир доска жасап койдум силерге. Тойлогончо ушундай иштерди кылсаңар болмок да. Анан той деген сөздү эле айтып берейин. Курултай деген сөздү алдык. ТикТокко киргизгенге. Курултай деген сөз улуу той деген сөз. Улуу тойду кур деп атат. Бул кандай болгон? Баягы абдан көп эл чогулат ар бир уудан. Анан кур түрүндө тизилет абдан чоң жерге. Ортого чыгып кишилер сүйлөйт. Анан сүйлөгөн түшүнүктүү, кур болгон түшүнүктүү. Той деген сөз эмне? Ошону кыргыздар билип алсаңар, той деген тоодой болгон ойду иштет деп атат. Тоодой болгон ойду ойгоот деп атат. Көрдүңөрбү? Бул жерде 100 миңдеген киши чогулуп алып турган, ойлошкон. Тоодой болгон ойду кимди хан көтөрөбүз, душманга каршы кандай иш кылабыз, элди сактап калыш үчүн эмне кылабыз, мындан ары жашообуз кандай болот, кайда көчөбүз, дагы ушундай ойлорду, тоодой болгон ойду. Бул эмне кылып атабыз? Чогулуп дагы эт жеп, арак ичип, акчаны чачып, көрдүңөрбү кандай иштер кылабыз. Анан дагы түшүндүрүп кетейин, эми ушунча болуп калды. Кыргыздарда бир нерсе бар. Баланын туулган күнү деп той өткөзүү. Кыргыздын өз салты боюнча туулган күндө бала ата энени сыйлачу. Эч иш кылдырбайт. Баарын өзү кылат, ата энесинин кылчу иштерди дагы бир күн бою деген тыным алдырчу ата энесин. Белек берсе берчү,
А бизде азыр кандай болуп атат? Ыйлап атат бала. Мага день рождениеме эчтеке алып берген жоксуңар деп. Мына кыргыздар өзүңөр бузуп атасыңар өз салтыңарды. Туулган күндү белгилебейт бала. Жаңы жылда эле айтып атпаймынбы? Аяз ата деп. Аяз деген айоо аз деген сөз кыргызда. Эмне кереги силерге ошо аяосуз атанын? Орустар деле Дед Мороз болду. Мороз деген сөз мээрими аз деген сөз. Мээрим аз. Кыскартып айтсачы анда мээр аз деп атат. Ошол эле ушундай кыргыздар. Айла жок айтып атам. Жан кейитесиңер. Эгерде ушу тоюңарды кайдагыларды токтотчу болсуңарчы, эмелетип асманга чыгып кетесиңер. Ойлонгонду үйрөнсөңөр, эс алганды үйрөнсөңөр, эс алгыла жаңыны. Жаңы билим менен гана эс алат. Эски менен эмес. Кыргыздын деген эс алуусу ошол, тою ошол. Эмки чыгарылышка чейин аман болгула. Саламатта калгыла.